Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mağa emir 10 minut beresiler, ошо менен Кудай кааласа имандашабыз. Bismillah. El-hamru cumma'ul ithmi. Мындай айтканда пайгамбар айтқан арак дейт. Бардык неменин арак жаманчылыктын жумласы, топтому дейт. Күнөөлөрдүн топтому дейт. Демек, арак жөнүндө сөз болмой болду. Биздин замандан көрө бир башкача болду. Мен өзү көрдүм. Арактын да айтканда жанагындай арык болуп аккан убагын. Советтер Союзунун убагында Брежневдин заманында СССРдин казынасы толбой калып, ага чейин негизи арак кадимгидей эле мындай жанагындай запрет болуп, мамлекет цензура кармап турган экен. Качан Брежнев келгенден кийин ушу кантип толтурабыз деп, ана ошондой мындай айтканда правильное распитие спиртного напитка деп ошондон биринчи реклама чыгып, ана ошондон баштап жанагындай атайын эле некен аракты арзан кылып турган жер жүзүнө тараткан. СССРдин ичинде 15 мамлекетке. Ошентип ошол бир жылдын ичинде СССРдин бюджети 3 эсе 10 эсе көтөрүлүп кеткен экен. Тарыхында ушундай экен. Анан эми таңгөр кыргыз жаныңда мына 10 кыргыз турса, жанында бир орус туруп калган болсо, 10 чың орусча сүйлөйт экенбиз да. Ошондой экенбиз, ошо бирөө арак ичсе, ошону коштоп атып эле субхана 11 тең алкаш болуп кеттир. Анан кийин бай СССРден калган бир жакшы бир деп айта албайм, эң жаман мурас бул арак ичүү болуп калган экен. Арак менен бата берүү, арак менен жанагындай нерсе кылуу, жакшылыгыбызда жаманча көңүл айтуу, субханалла, мына ушундай нерселердин баардыгы тең ушунча калып калган экен дагы. Эми ошонун саркындысын кетире албай атабыз дагы эле. Жакшы эле заманда жашагыбыз келип атат таң көрү. Сонун эле жашайлычы деп атсак эле болбой эле, ошо аракты баягыл тигилердин ичкенин көрүп калганда алмашаны алып түшпөйт деп, тигилердин ичкенин көрүп алгандар биз деле ичебиз деп, ошол анча-мынча 2 стакан аракка мейис айланып, аны ошондон кайф алам деп, адамдар азыркы келатканда жаштар бузуп аткандар толтура. Эмне үчүн пайгамбар жумла деп атат, эмне үчүн топтом деп атат да? Анткени себеби арактын аркасында бир адамдын жыргалып отурган болсо, 100 адамдын субханалла куураганы, 100 эмес, 1000 адамдардын. Арактын аркасынан адамдарда эмне болот десе, биринчиси арактын аркасынан аз киши өлтүргөн толтура. Аны эч ким статистика алып келбейт. Арак ичип алып кылыптыр деп айтпайт. Өлтүрүптүр деп коет болду. Канча деген субханалла ойноштук зыналар, жанадан зынадан туулган балдар болот. Аны элдер эмне деп аткан, субханалла, внебрачный бала деп коёчу. Бирок ошол арак ичкенден кийин болгон эч ким айткан жок. Канчадан үй бүлөлөр ажырашып атат. Кандай десе, күйөөсү мас болуп калган, досу менен аял жатып алган. Ошонун аркасынан канча деген субхан үй бүлө ажырап атат. Канча деген эркектер мас болуп келип, өзүнүн кызына өзү айгыр болуп атат. Эмне десе, бул мындай айтканда өзүнүн кызын зордоп коюп атат. Бирок эмне менен болгон айткысы келбейт эч ким. Шайтан бояк жагында жанакы көшөгөнүн аркасындагы нерсени жашырып коет. Мына араңарда ушул жерде бар, жок эмес. Канча жолу атаңар мас болуп келип силерди сабады. Эсиңердеби? Мас болуп келип сабаганы. Көгала койдой сабаган сени. Киргизе коюп сабаган. Аталап кыйкырсаң дагы болбой сабаган. Ошондой эле кыздарды да ошентип сабашкандар бар. Атасы менен энеси экөө чок ичип алып, отуруп алып, анайын ортосуна субхана баласын коюп, бычактап, мууздап салгандар канча. Канчаңар субхана атаң менен арак ичип аткан, энең арак ичип атканда көчөдө кыштын кырагын чилдесинде, көчөдө жылаңайлак, жылаңбаш, ошол көчөдө турдуң. Эсиңерде ушул? Мынакей. Ошон үчүн жумла жаманчылыктын күнөөнүн топтому деген ушул. А бер жагын ичип туруп субхана 300 чогулуп алып, анан 1-2 баланы бияка тургузуп алып, анан кийин колуна бияка алып, будьте здоровы, будьте счастливы деген өлүп кет, доңуз коп деген сөз алчы. Өмүр жакшылык көрбөй кал деген сөз. Мен азыр силерге современный түшүндүрүп берип атам. Ал эми шариятта болсо, момундай бир окуя бар. О бир замандарда Курандын субханалла аятка түшүндүрмөсүнө келет бул. Бир замандарда бир Кудайдан корккон такыва адам бар экен.
Анан кийин ал адамга ошол заманда захид деп коебуз, жанагы ошо исраилят болгон себебинен балким жанагы бир монах болушу мүмкүн. Ага бир аял киши ашык болуп калыптыр. Акырында ага кантип жетишти билбей, ар ойлонуп, бери ойлонуп, бир күнү ал кетип бараткан мезгилде ал чыгалып, молдеке, бол балам ооруп атат, дем салып бере калбасаңыз, кыркырап эпилепсия болот окшойт, жыгылып калды талмасы деп үйдүн түйүнөн тосо калат экен. Үйүнө кирсе, караса кичинекей бала ойноп атат, эч нерсеси жок. Баягы эшикти жаап алыптыр. Анан балаңыз кана десе, молдеке дейт, субханалла, мен сизди атайын алып кирдим дейт. Мен сизди жактырып калдым. Эми сиз мени менен субханалла зына кылышыңыз керек. Болбосо, мынакей субханалла, бул арак ичишиңиз керек болот. Же болсо бул кичинекей баланы өлтүрөсүз дейт. Болсаңыз көчөгө чыгам дагы, мына монах мага жанакындай бир кол салды. Зордуктан аракет кыл дейм, ошол заман закону ташбаранга алынып өлүнөсүз. Асып салышат сизди. Деп ары карайт, бери карайт. Зына кылса күнөө, бала өлтүрсө күнөө, эми аракты ичсе жеңилирээк, тооба кылса күнөө кечирет. Эми мындан кутулайын деп, баягы шарапты, аракты ичкенден кийин бир нечеден баш айланып, баягы аял киши сулуу көрүнүп, аны менен зына кылыптыр. Мындай карасак тестер бала, акылы толуп турган бала, караса сумун элдин баарын айтып койчу дейт, ал баланы өлтүрүп коюптур. Мындан ала турган окуядан алган тыянак ушуреки, адамдар аракты жеңил ойлошот. Бирок адамдын акылы бар үчүн адам экенин унутуп калышат экен да. Ал эми ошол арак адам акылын жок кылгандан кийин адамда субханалла айвандык инстинкт ойгонот экен. Айван болуп калат экен. Адамдан маймылга айланып калат экен. Ошондо отуруп субханалла адамдар эмне кылат экен? Айвандын ишин кылып, акырында субханалла өкүнгөн орун жок, же өлүмгө душар болот экен, же болсо бирөөнү өлтүрөт экен, же ошентип жашообуз бузулат экен. Ошонун себебинен субханалла биз шариятыбыз, ислам негизинде акылдуу адамдардын шариятында, акылдуу адамдардын жолунда арак деген нерсе анын жашоосунда роль ойнобойт. Ал тескерисинче чыгарылат. Ошон исламдын бир аты бар. Тазалык. Тазалык субханалла жөн эле дененин да тазалыгы болушу менен, даарат алган тазалык, Роббиң менен болгондо. Кандай сон болсо, эр аялдын ортосунда мамиле, кандай сонун бир мамиле болгондон кийин дагы андан кийин биз толук бой даратып гусул алабыз. Карасаң канчалык нерсе. Аял киши субханалла ошо эри менен болгондон кийин, андан кийин кандан таза болгондон кийин гусул алат экен. Тазалык экен бул. Андан кийинки тазалык бар экен, бул акылдын тазалыгы. Акылдын тазалыгы сабактарга отуруп, илим алынып отуруп, бул туура экен, бул туура эмес экен деп акылыбызды тазалайт экенбиз. Ал эми качан адам күнөөгө батып кетсе, ошондон жүрөгүнө толуп калган күнөөнү, о Кудай кечире көр, о Аллахым кечире көр, мен сага тооба кылдым деп отуруп, ыйлап отуруп, субханалла, ушул жерден чыккан жашы менен тазаланат экен. Ислам өзү баардык жактан тазаланат экен. Сырттан да, ичтен да, көрүнгөн жакта, көрүнбөгөн жактан да тазалык болуп эсептелет. Ал эми ошол арак болсо, ошол тазалыкты жок кыла турган нерсе экен. Көрүп атам го. Чоң укмуш профессорлор, укмуш демеле 4-5 диплому бар. Китептерди жазгандар арак ичкенден сүйлөгөн сөзүчү эден башталып я менен бүтөт. Толтура. Укмуш субхана биз жылдыз деп аткандан көпчүлүктөр арак ичип алгандан кийин эмне кылып атат? Жашоонун баардыгын башкача көрсөтөт адамдарга. Биздин ушундай уяттуулуктун эталону болгон субханалла биздин кыздарыбыз, кыргыздын кыздары. Инстаграмда, ТикТокто, канча деген жерлерде эмненин баарын көрсөтүп атышат. Демек субханалла бул арактын аркасында ыйман да уят да жоголот деген белгилүү болду. Эми ушул нерсе керек болгон болсо, анда билбейм. Ушуну туура дегендер арабызда бар болсо, анда бул субханалла бул заманда коркунучтуу болуп калды жашаш. Бул заманда жаш коркунучтуу болуп калды. Акыр заман болордо уяттуулук адамдардын ортосунан жоголот деген. Арам деген нерсени адал кылып көчөгө чыгып калышат деген. Бул нерсени эң кичинекейи арак ичип болгон болсо, эң чоңу зына кылып көчөдө, о элдин көзүнчө кошулуп калышат деген. Ошон үчүн урматтуу үртүганым, машалла, мынакей пайгамбар айтып кетти. Иншалла ушул жерде отурган бир нече адам баарыбыз машалла ушул нерсеге каршы турушубуз керек. Биз да ичпейли, бизди курчап тургандар да ичпесин. Биздин балдарыбыз да ичпесин, неберелер көрбөй калсын субханалла. Арак эмне десе, ошо коркуп калсын. Мына ушул нерсе машалла биз үчүн чоң пайда.
Билесиңерби? Адамдар ачыктан ачык күнөө кыла баштаганда белгисиз оорулар башталат деген. Хасанул Басри рахимулладан ушул жөнүндө сурашканда ал ушундай айткан экен. Адамдардын баардыгы ошол заманда бактысыз сезе баштайт өзүн деп айткан экен. Мен ушуну көрүп атам азыр. Көпчүлүктөрдөн сурасаң мен бактысызмын дейт. Жүрөгүмдө бакыт болбой атат дейт. Тынчтык болбой атат дейт. Мына ошол нерсе келди. Ичпесең да келди. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени жаныңда турган адам сени ошончо деңгээлге жеткизип атат. Бактысыз, субханалла, жүрөгүндө тынчтык жок адамдар пайда болду. Эми мунун кутулуунун жолу ушул туугандар. Иманга келели. Мечиттерге баралы машалла. Жума намазга баралы. Шам намаздарга баралы. Шам баяндар болуп атат азыр мечиттерде. Субханалла, алымдар менен отуралы. Сабактарын угалы. Телефондон кечке чейин ушундай уккандан көрөк, эмнеге ар нерсе карагандан көрөк, колдон келишинче, машалла, эмнекен улуу устаздарды угуп, иманыбызды кубаттайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Машалла. Аракет кылам дегенде сөз болсо болду. Анда амин. Субханаке ва хамдик, ашхаду ла анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым бардык иман хидayet берекет жарык кыл. Атыңа шүкүр, арактан өзүңү сактап, кыргыз улутунан, кыргыз жерибизден субханалла, ошо завод поводу менен кошо субхан жок болуп кетсин, чоңойт.